Алимент төлөбөй жүрсө боло береби? Колуңдан келгенин кыл, 1 сом бербейм сага деп жатат. Тааныш эже алиментке бергени менен төлөбөй койсо эч нерсе кыла албайсың. Мен 5 жылдан бери алимент ала албай жүрөм дейт. Кайра өзүмө душман кылып аламбы деп корком. Кеңеш бериңиз. Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинин 85 жана 86 беренесинин талаптарына ылайык ата-эне балдарынын бакканга милдеттүү. Башкача айтканда, эгерде жубайлар чогуу жашап алса, экинчи жубайдан алимент алганга толук түрдө укуктуу болуп эсептелет. Мындай негизде сизге сөз түрдө алимент төлөш керек. Эгерде алимент төлөбөй кое турган болсо, сот аткаруучулар тарабынан укук коргоо органдарына сунуш берилет. Сиздин күйөөңүздүн үстүнөн кылмыш жаза жоопкерчилигине баланы багуудан качуу боюнча кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн. Мен бирөөгө акча бергенмин, тилкат жазып берген, бирок нотариустан өткөн эмес. 5 жылдан бери бербей жүрөт. Кантип өндүрсөм болот? Мындай жагдайлар тилекке каршы биздин колумузда аябай көп учур кездешип атат. Бул боюнча атайын сиз укук коргоо органдарына арыз менен кайрылсаңыз болот. Ал жерде кылмыш жаза кодексинин 204 беренеси, башкача айтканда алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголушу мүмкүн. Эгерде колуңузда тилкат боло турган болсо, бул боюнча Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинин 725 беренесинин талаптарына ылайык сотко доо тартибинде кайрыласыз. Доонун негизинде жогорудагы акча каражатыңызды өндүрүп алсаңыз болот. Менин баламды апасы менин уруксатымсыз Россияга алып кетип калыптыр. Бир нече жолу менден уруксат бер деп сурады эле, мен бербей койгом. Эми нотариустан менин колум жок эле жаздырып алып кетип калыптыр. Бул боюнча кимге кайрылсам болот? Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинин 60, 61 жана 62 беренесинин талаптарына ылайык бул жерде балдарды ата-эне бакканга жана аларды бирдей каралашканга жана алардын тарбиясына моралдык, материалдык жактан камсыз кылууга алар бардыгы бирдей мүмкүнчүлүк берилген жана бирдей укук берилген. Эгерде сиздин балаңызды сиздин уруксатыңызсыз чет мамлекетке алып чыгып кете турган болсо, бул жерде ошол берген нотариуска жана сиздин аялыңызга кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн. Себеби жана жогорудагыдай сиз берген ишеним катты бул нотариус жана сиздин аялыңыз тарабынан кандайдыр бир жасамалуу жолу болуп калышы мүмкүн. Ал ошол себептен сиз жогорудагы фактылардын негизинде укук коргоо органдарына, башкача айтканда прокуратура органдарына же ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылсаңыз болот. Эгерде сизде да түрдүү тармактын өкүлдөрүнө сурооңуз болсо, 0558 30 03 33 номерине SMS аркылуу кайрылсаңыздар болот.